Илдетке кабылгандардын көпчүлүгү 1 жашка чейинки балдар болууда. Учурда Ош шаардык жугуштуу оорулар бөлүмүндө Элмира Эртабылды кызы 3 айлык наристеси менен дарыланууда. Кызамык өтө тездик менен тараган жугуштуу оору, ал абаркулуу жугуп, өз убагында чара көрүлбөсө аягы өлүмгө чейин кептейт. Бул вирустук оору өлкө аймагында күч алып жатат. Оору тууралуу билет элем, атынан кандай болуп, кандай оору болгонун башталганын билбеген үчүн үйдө 3-4 күн туруп калдык да, биз сүтүнөн эме кылдык, муздагыраак берип койдукпу деп ичи өтүп башталды. Температурасы көтөрүлүп түшүп ушундай болот да. Анан Бишкекте жаттык эле, ошо ичи өтүп жаттык да. 4 күн аякта жатып, анан ошо кичине уколдон аллергия берип, ошондой деп ойлоп эме кылышты да, ошол жактан эме болду деп ойлодук. Ошол жактан жок. Ошол жактан жок деп ойлойм анан. Жыл башынан бери кызамык оорусуна чалдыккан жаш балдардын саны 2000ге жеткен. Алардын көбү эмдөөдөн баш тарткандар. Инфекцияны аталган илдет менен ооруп жаткан адам таратат. Кызамыкка каршы эмдөө албаган адамдар ооруп жаткан бейтаптын жанында кыска убакытта болсо да жуктуруп алат. Андыктан дарыгерлер өз убагында эмдөө алууну эскертишет. Буларды эмдөө менен башкарса боло турган ооруларга кирет. Анан көпчүлүгү азыркы учурда ар түрдүү көз караш менен, интернеттен ар түрдүү угуп, диний көз караштар менен бул эмдөө зыян алып келет деген ар түрдүү ойлор менен албай койгондор, ошолор аба ырайды кылат да. Ошолорго жугуп калса, анан башка балдарга да жугат. Көбүнчө үй бүлө менен ооругандар болду, туугандар ооругандар болду, жана детский коллективтерге барып жугузган оорулар көп болду. Оорунун белгилери биринчи симптомдору сасык тумоо сыяктуу башталат. Кызамык менен ооруп жаткан адамдын дене табы 40 градуска чыгып, мурду бүтөт. Кургак жөтөл менен бат-баттан жөтөлөт. Оору башталгандан 4-5 күнүндө денеге кызыл тактар чыга баштайт. Алгач адамдын кулагынын артына, бетине, мойнуна, андан кийин көкүрөгүнө жана тулку боюна чыгып, кийин колу буттарына жайылат. Көпчүлүгү башталгандары ошо эмделбеген балдар болду. Анан эмдөө кызамыкка каршы эмдөө 1 жашта болот. Ага 1 жашка чейинки балдар дагы үй бүлөдө жугузган, тууган уругуна жугузган, бир жерге айылчылап барып, ошол жака жугузган оорулар дагы болду. 1 жашка чейинкилер дагы болду. Көпчүлүгү 1 жаштан жогорку балдар болду. Кыргызстанда кызамыкка каршы 1 жаштан 6 жашка чейинки балдар бекер эмделет. Аталган дартка вакцина жетиштүү болгону менен көпчүлүк ата-энелер эмдөөдөн баш тартышат. Буга диний түшүнүктөн улам кооптонуп жаткандарын себеп кылышат. Кызамыктын вирусун өлтүрө турган атайын дары жок. Ооруну алдын алуунун жалгыз жолу эмдөө. Кызамыкка мына бул боткинеге пайдасы бар да. Азыр эми исламий башка зарар экен деп кылмайт азыр. Пайдалуу жагы болгон үчүн беришет да. Эми ошол ооруга иммунитет пайда болот да, ошол ооруга каршы. Эгерде албаса, көп жерден ошол оору жугузуп алышы ыктымал. Ошон үчүн сөзсүз бардык ата-эне алыш керек балдарга. Биз эми көз карашыбыз ошо убагында эмделип, прививкасын алып эме кылып турса, мындай оорулар деле көп болбосо керек менимче. Азыр ошо прививканы начар бергенди эме кылган үчүн балдар көп ооруп атат да азырчы. Таасири бар да, эң жакшы да. Ар айда 6 айлык болгондо, 3 айлык болгондо прививка алып турган эң жакшы да. Алышса керек да, эми унака нерсени билбейм, эми унака нерсе. Бул вирустук оору Ош жана Бишкек шаарларында көп катталууда. Учурда республикалык жугуштуу илдеттер ооруканасында 52 адам кызамыктан дарыланып жатат. Буга чейин Чүй жана Бишкек шаарында бул илдеттен 1 жана 3 жаштагы бөбөк чарчап калган. Илдет кайра кайталабайт. Бул ооруга жаш балдар гана эмес, 30 жаштан жогоркулар да чалдыгышат. Учурда жаш балдар арасында гепатит оорусу да күч алууда. Алмагүл Эркебай кызы, Асылбек Турдалиев, Ош ТВ.